Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз кечээкү болуп өткөн окуя боюнча түшүндүрмө берип кетели деп чечтик. Кечээкү мыйзамсыз чогулуу болгонго каршы пикирибизди билдирели деп чечтик. Мен Акылбек Байкенин өзү менен жолугуп маек куруп отурабыз. Мына Талас энем айткандай баягы мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бардыгы мыйзамдуу болуш керек да. Мен эч качан Талас Бегалиев ошол Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп бүгүнкү күнү отурат. Мен бул жигитке колуман келсе жардамымды берип, салымымды кошконго даярмын. Ушул жигит мына Көкбөрү деп канча жылдан бери аракетин кылып, баягы ичкен ашын жерге таштай коюп, Көкбөрүнүн өнүктүрөм, өстүрөм, бөлөк мамлекеттерге чыгарып, ушул кыргыздын Көкбөрүсүн унутта калтырбайм деп жүргөн жигиттердин бири. Мен аны колдойм. Көчө баягы түшүнбөстүк болуп, мен дагы ошол Көкбөрү Федерациясындагы областтардан канчасы келген, эмне келгенин билбейт экенмин. Мен ал жерге барып өзүмдүн сөзүмдү айтып кетейин деп бардым эле. Ошол жерде баягы түшүнбөстүк болуп, добуштарым берип эме болуп калды. Мен ошол Талас эниме бүгүнкү күнү да ийгилик каалайм. Колуман келсе жардамымды берип, ошол өкмөткө дагы, президентибизге да айтып, көкбөрүчүлөргө да айтып, салымымды кошконго бүгүнкү күнү даярмын да. Ошол Талас Бегалиев мындан аркы ишин улантып, ошол иши алдыга жылып, ошол Көкбөрүнү кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин даңкын чыгарса деген эле чоң үмүтүм бар. Эми мына ушул айдын аягында же аркы айдын марттын баштарында Талас Бегалиев ошол Көкбөрү Федерациясынын съездин өткөрөм деп атат. Ошол съездге да барып өзүмдүн сөзүмдү айтканга даярмын. Мени баягы чакырса барып өзүмдүн ошол көкбөрүчүлөрдүн, ошол ар бир областтын жетекчилеринин алдында сөзүмдү айтып, Талас Бегалиев вицелери менен ошол съездин өткөрсө, өзүм ийгилигимди ошол жерде сөзүмдү айтып, ийгилик коштоп кеткенге даярмын. Талас эми мына ишине ийгилик, мындан ары ошол улакты Көкбөрүнү улантып кетип, ошол кыргыз мамлекетиндеги көкбөрүчүлөрдү, жаштарыбызга баягы сабак берип, кийинки келечек муунубуз баягы мыйзамдуу өлкөдө болгондон кийин бардыгы мыйзам чегинде чечилиш керек да. Мындан ары ошол ишти жакшы алып барып, ошол мамлекетибиздеги Көкбөрүнүн атын, атагын көкөлөтөткө деген чоң үмүтүм бар. Ийгилик.